Assalamu алейкум Кыргызстан. Кайрадан YouTube телеканалында дүйнө таанымды кеңейткен, билим деңгээлин текшерген сонун такси берүүсү. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, жумшак отургуч, жагымдуу атмосфера, жарыктык демек биз сонун такси программасын баштадык. Кайрадан сонун такси программасынын чыгарылышы. Ал эми бүгүнкү биздин коноктор музыка десе, музыканын жан дүйнөсүндө аябай жашаган, өзгөчө музыкасыз жашоону элестете албаган жигиттер, мырзалар, композитор, оюнчу, аранжировщик деп койсок болот, Өктөм Сапар уулу жана жаш ырчы Самат Уланбеков. Тосолалы, куш келипсиздер. Сонун такси программасы сиздерди өзгөчө бир шаңдуу кол чабуулар менен тосолат. Манайыңыздар кандай? Жакшыбы? Кандай даярдыктар? Болду даярдыктар? Мында бир нерсе окуп, бир нерсени издеп. Чынын айтсам, мен эчтеке даярдагам жок. Мен окуп, бир нерсеге даярдансам деле, бuyakta барып чыгат болуш керек бар. Сизчи? Сизге багыт берилген жок, ошондуктан кайсы тараптан даярданганымды билбей калдым. Маалыматыңыздар болду бир аз болсо да программа жөнүндө? Программа жөнүндө угуп жүрөбүз, бирок билбейбиз. Аз эле. Анда оюндун эрежеси менен сиздерди тааныштыралы. Кудурет? Бизде 12 суроо бар, жалпысынан негизги бөлүктөр. 12 суроого толук жооп берсеңиздер, анда супер оюн болот. Ага чейин биринчи 4 суроо 100 сомдон бааланат, андан кийинки 4 суроо 150 сомдон бааланат. Акыркы 4 суроо 250 сомдон бааланат. Эгер 12 суроого туура жооп берсеңиздер, 13-чү суроо супер оюн деп аталат. Жана ал жерде 4 варианты бар, бир туура жообу бар суроо берилет. Эгер баарына туура жооп берсеңиздер, сиздер кайрымдуулук акциясына өзүңүздөрдүн билимиңиздердин жардамы менен акча кошо аласыздар. Ошондой эле бизде жеңилдиктер бар, жардамдар. Бир жолу таанышыңызга же тууганыңызга туура жоопту билиш үчүн телефон чала аласыз. Бир жолу элден жардам сурасаңыз болот. Биз машинаны токтотобуз, сиздер түшөсүздөр дагы 1 мүнөттүн ичинде туура жооп издеп бересиздер. 2 мүмкүнчүлүгүңүз бар. 3-4 мүмкүнчүлүгүңүз бар. Болуп туруңуздар. Алып баруучудан туура жооптун биринчи тамгасын сурасаңыздар болот, жана бир жолу адашуу укугуңуздар бар. Ал үчүн суроонун жообу туура же туура эмес экенин күмөн санап атсаңыздар, биз адашуу укугун алабыз дейсиңер дагы жоопту айтасыз. Эгер туура болсо оюн уланат, туура эмес болсо деле оюн уланат, бирок ошол суроого акча кошулбайт. Түшүнүктүүбү? Түшүнүктүү. Анда эмесе баштадык. Даярбызбы? Даярбыз. Анан кийин уюлдук телефондорду мага бериңиздер. Себебинде оюндун эрежеси боюнча сиздер бирөөгө чалабыз дегенде гана биз телефондорду сизге беребиз. Google байке, Google жеңе эч кандай жардам бере албайт сиздерге, болгону гана билим деңгээлиңиздер. Анан кийин ар бир суроого 30 секунд берилет. Эгерде бирөөгө чалуу кызматын колдонгон болсоңуздар, гудок кетип ал жактан жооп берип, жоопту алгандан кийин 1 мүнөт убакыт. Жана сыртка чыгып жардам сурооңуздарда да 1 мүнөт убакыт болот. Анда эмесе биринчи суроо кетти. Мурдагы Совет району азыр кандай аталат? 30 секунд. Карагулжа району. Байтик Бадыр. Мурдагы Совет району азыр кандай аталат? Району Карагулжа району. Карагулжа деп аталат. Кудурет мырза? Карагулжа деген жооп. Жок, албетте туура. 5 секундка жетпей жооп бергенге караганда ишенимдүү жооп. Болду, айтып бүт элек жооп бердим окшойт. Баракелде, биринчи суроого туура жооп бердиңиздер, кол чабып коелу дагы. Экинчи суроого өтөлү. Чейрек кылымда канча жыл бар? 30 секунд кетти. 50 жыл. Чейрек кылымда канча жыл бар? Чейрек кылым деген бул жарым кылымда. 50 жыл. Балким 25. Балким 75. Чейрек кылым деген. Балким 80. 50. Эгерде сиздер азыр туура эмес жооп берген болсоңуздар, оюн ушун менен токтойт, сиздерди машинадан түшүргөнгө жана сиздер менен коштошконго туура келет. Ал эми 4 жардамыңыздар болуп, оюндан жеңилип калган болсоңуздар, албетте мен ойлойм аябай аттиң кылып каласыздар. Чейрек кылым деген 25 жыл, 50 жыл болушу мүмкүн да. Мен оюмча 50 жыл деп ойлойм. Сиз 50 жыл деп айттыңыз. Жардам колдонбойбуз. Колдонбойбуз. Самат мырза? Жок, колдонбойбуз. Колдонбойбуз. Макул. Мен сиздерге жардам бар деп эскерттим, бирок сиздер аны кабыл албадыңыздар. Балким 50 жыл. Биздин жооп 50 жыл болду, Кудурет мырза. Эгер өзүңүздөргө ишенбесеңиздер, жок дегенде адашуу мүмкүнчүлүгүн алсаңыздар болмок деген сунуш берем да. Себеби эки жооптун ортосунда турасыздар. Азыр туура эмес болуп калган болсо,
Мен айткандай 4 мүмкүнчүлүгүңүздөр болуп туруп жеңилип каласыздар. Чейрек кылым 25 жылда болушу мүмкүн болот бияктачы. 75 жыл болушу мүмкүнбү? 75 жылга болушу мүмкүн эмес. Бирок 25 жыл болушу мүмкүн. Бирок 50 эле жылга дейм. Мүмкүнчүлүктү алабы жанынан алабы биз азыр. Кыйыныраак суроо албайлыбы деген. 50 деп кое берелик анда. 50 дейсиздерби? Эгер туура эмес болуп түшүп калсаңыздар, сиздер биздин оюндун тарыхындагы эң бат түшкөн оюнчу болосуңар. Ошону ойлонуп эле колдонуп көрсөңүз. Бизде кандай мүмкүнчүлүктөр бар эле? Сиздерде 4 мүмкүнчүлүк бар. Бирөөгө чалып сурасаңыздар болот, элден сурасаңыздар болот, бир жолу адашканга мүмкүнчүлүк бар жана баш тамгасын ачканга мүмкүнчүлүк бар. Баш тамгасын ачып бере алабыз. Баш тамгасын ачабыз. Кудурет мырза, биринчи жооптун биринчи тамгасын ачалы. Ж. 25. Кымбаттуу такси кызматынын айдоочулары, көңүл бургула. Акчалуу байгелерге ээ болуп, темир тулпар уткуңуз келеби? Анда сонун таксиге кошулуп, байгелүү акцияга катышыңыз. Айына эң көп тапшырык аткарган айдоочулар акчалуу байгелер менен сыйланышса, бир жылда эң көп тапшырык аткарган айдоочулар арасында BMW X5 үлгүдөгү жол тандабас ойнотулат. Жол тандабастын ээси жаңы жыл алдында аныкталат. Сонун таксиге кошулуу үчүн 0500 16 55 55 номерине чалыңыз. Акция тууралуу кеңири маалыматты www.sonuntaxi.kg сайтынан алсаңыз болот. Сонун такси, сен каалаган такси. Демек, сиздердин акыркы жооңуздар 75пи же 25пи? Чейрек кылым 4-төн 1 болгондо 25. 25. Анда жооңуздарды кабыл алдык. Өктөн мырза эми туура ойлонду. 4-төн 1 25 деп. Баракелде. Куттуктайбыз жана биз кийинки суроого жакшылап кунт коюп көңүл буруңуздар. Жаныбарлардын кийинки суроо Совет жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде кимдин эстелиги бар? Совет жана Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде кимдин эстелиги бар? Сүрөт секунд кетти. Эстелик жок этти. Совет жана Чүйдүн көчөлөрүнүн кесилишинде жок. Кимдин эстелиги бар? А балким жөн гана айтып аткандыр. Совет менен Чүйдүн кесилишинде деп бир жерде айтып аткандыр. Жакшылап ойлонуңуздарчы. Түз жолдун ортосунда кесилишмес, ошол квадратта. Кесилиш. Эмне бар, мисалы? Эстелик жок. Бир бурчунда саат бар. Бир бурчунда экран бар. Рубин экраны бар, Убакыт бүттү. Жакшылап ойлонобуз. Ал эстелик баарына эле маалым. Азыр бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөр ошол эстеликти билбейсиңер, ал жерден миллион жол өтөсүңөр деп сиздерди балким тилдеп жаткандыр. Ошо кайдачы Кудурет көрөлү. Элден сурайлы балким. Элдер бар экен. Элдер бар жерге токтойлу. Элден сурайлы. Анда советский Чүй кайда? Караңгыда эстеликтен тааныбайсыңар. Элден сурайсыңар же телефон чалып. Эстелик. Кимдики болушу мүмкүн? Эстелик прям сум жактабы? Сум жакта эмес. Совет менен Чүй көчөлөрүнүн кесилишинде кимдин эстелиги бар? Прям кесилишинде жок эстелик. Просто нары бери бар окшойт да. Эми мисалы биз эгерде мисалы биз сумду айта турган болсок, Шопоков менен Чүйдүн кесилишинде деп айтабыз, туурабы? Так. Ал эми Совет менен Чүйдүн кесилишинде кайсыл эстелик бар дегенде, ал аябай эле белгилүү эстелик, жашынган эмес, дарактардын арасында калган эмес. Барына белгилүү, барына маалым. Бул Манастын эстелиги. Манастын площади. Филармониянын жанында Манастын эстелиги бар. Туурабы? Манастын эстелиги филармонияда. Балким Аянтта бар. Бар экен эстелик? Хорошо. Эстелик бар бекен? Атайын сиздерди айдадык могу. Ушул жерге. Муакта эстелик бар? Ким бул? Ким турган могу эстелик могу? Ким? Могу Совет менен Чүй кесилиши. Токтогул Сатылганов дейм. Жок, бул башка дейм, башка эле. Ал жерде чоң эстелик турат, эң чоң эстелик.
Михаил Васильевич Фрунзенин эстелиги. Аял кишинин эстелиги тур. Курманжандатка. Курманжандаткан. Аныкы Алатоо кинотеатр жакта. Ошол жакта. Бүбүсара Бешеналиева. Элдер сурабайлы, могул жерде элдер көп экен. Жок, бул кыргыз. Ушулардан сурайлычы. Элдерден сурайлы. Бирөөгө чалабыз десек таппай атасыздар кимге чалганын. Азыр түшүп туруп эле тетигил жердеги эстелик ким деп сурайсың. Балким таксилерден сурайсыздар. Алар аябай жакшы билет, шаарды да жакшы билишет. Же чалабызбы? Сурайбыз. Мен 1 мүнөттү бул жака белгилеймин. 1 мүнөттүн ичинде Анда тез жерден өтүп эле токтоңуздар. Өтүп токтойбуз. Өктөн мырза, сиз микрофон сизде. Экөөңүздөр жакыныраак болуп сураңыздар. Ал эми жакшыраак дагы билиш үчүн экөөңүздөр эки тарапка кетсеңиздер дагы болот. Ушул жерден токтой бериңиз. Так, биз сурап келдик. Жооп бар бекен? Бар экен. Азыр. Анда эмесе. Ал жөн эле мында эркиндиктин эстелик экен да. Туу көтөргөн. Эркиндиктин белгиси деген эле эстелик. Эркиндиктин белгиси деген эстелик мурун биздин борборубуздун шаарыбыздын так ортосунда жайгашкан борбордо болчу. Көчүрүлгөн. Ал жака көчүрүлгөн, азыр ал жок. Бирок бул эстелик көптөн бери турган эстелик. Ал ушул турган эстеликтин айымдын аты жөнү бар. Жана анын Кыргызбы же башка улуттанбы ошону билсек? Албетте кыргыз. Бүбүсара Бешеналиева экен. Жок. Эме? Анда чалып сураңыздар бирөө. Жок, азыр бул эстеликтин өзүнөн да сурап келдик да. Ал таксисттер болсо вообще эле качат го. Не болду? Чочуп кетти болот. Ал бирөөгө чалсак деле ушундай эле болот да. Баары билбейт да. Билет. Чалыңыздар. Анда кийин Курманжандатканыкы дагы эмесе? Сиздердин акыркы жолуңуздар убакыт аябай созулуп кетти. Демек акыркы жолуңуздар Курманжандатка Адаш укугун алыңыздар. же болбосо Адаш укугун алайлычы. ошону бирөөнү жок кылып алганда. адаш укугун. Ошону алайлы. Ошондо кайсы жооп? Ошондо бизге неме Адаш укугун деле албай эле коет окшойбуз. Баары таппайт экенбиз. Жок. Эгерде таппай калган болсо, адаш укугун алган болсоңуздар, сиздер таппай калсаңыздар эле биз оюнду улантабыз. Сиздерге адашканга мүмкүнчүлүк беребиз. Бүбүсара Бешеналиева дедиңиздер, Адаш укугун Жок, алдыңыздар. Бүбүсараныкы тигинен алып Ошо алып туруп айта берет. Бүбүсара Бешеналиева шаарыбыздын бир мейманканалардын жанында ошондо турган, Уркуя Салиева дегенди билесиздерби? Ошол турган эстелик Уркуя Салиеванын эстелиги. Жактагы? Жок. Биз барып жанынан барып көрсөк деле мындай билбейт окшойт. Мындан кийин билип жүрүңүздөр. Салиманы жакшы билебиз, тааныйбыз, бирок ушул жерде ошонун эстелиги бар экенин мен азыр силерден угуп атам. Мындан кийин билип жүрүңүздөр. Эгерде кайсыл бир жерден эстелик көрүп калсаңыздар, сөзсүз түрдө ийринбестен, зерикпестен жанына барып окуп, ким экенин, балким азыр интернет аябай өнүгүп турат. Өнүгүп жаткан кези, технология өнүгүп жаткан кези, балким телефондон, интернеттен карай коюп, ким экенин изилдеп койсоңуздар, ушундай күндө жардам берет. Анда адаш укугун алганыңыздар үчүн оюнду улантабыз. Кеттик. Кийинки суроо. Жаныбарлардын падышасы арстан. Ал эми чөлдүн падышасы ким? Эмне? Ал дагы жаныбар? Жаныбарлардын падышасы арстан, ал эми чөлдүн падышасы эмне? Төө. Балким төө. Балким жылан. Балким ат. Балким мышык. Кум эле болсо керек. Жаныбар. Алда жаныбарбы? Жылан менен төөнүн экөө бирөөсү да. Алда жаныбарбы? Жаныбар. Жаныбар. Бул жакта жаныбарлар тууралуу сөз болуп атат. Чөлдүн падышасы жылан. Жылан деп ойлойсузбу? Эми чөлдүн жыланы да. Жыландын деле түрлөрү. Суу жылан деле бар да мисалы. Эми аякта кобра бар. Чөлдө жүрөгү кобралар. Эми чөлдө жүргөн да бар да.
Именно чөлдө деген. Ысык. Чөлдө деген чөнүкү төө болуш керек. 60 градус ысык. Кайнаган кум. Төө. Төө болуш керек. Же чаласыздарбы бирөөгө? Жок, Төө деген 70 күнгө чейин суу ичпейт, 40 күнгө чейин. Демек сиздердин акыркы жооңуздар төө. Убактыңыздар бүттү. Кудурет мырза, биздин оюнчулардын акыркы жообу экөө тең биригип кеңешип айткан жообу төө болду. Албетте Самат мырзанын жообу ишенимде айтылды. 40 күн суу ичпей өзүнүн ишенимди алып жүрөт чөлдө деп. Албетте чөлдүн падышасы төө. Баракелде. Кол жаап коелдум. Сиздер эмнегедир мындай суроолорго туура жооп болуп калганда, мындай кубаныч деген нерсе, жылмаюу деген нерсе, бири-бириңиздерди куттуктаган нерсе такыр эле жок болуп атат. Кандай мындай? Мындан кийин мындан да кыйын суроолор турушун билип атабыз. Макул. Ар бир суроодо өзүнчө эмоцияга алдырып койсоңуздар деле болот. Себеби дегенде миллионер отурабыз. Анда эмесе кеттик кийинки суроо. Жыл ичиндеги айлардын кайсынысында 28 күн бар? Бардыгында. Бул логикалык сурообу? Логикалык суроо. Бардыгында. Жыл ичиндеги айлардын кайсынысында 28 күн бар? Жыл ичиндеги айлардан болсо февраль болот. Кээде 29да болуп калат. Бул жерде айлардын болот. Бардык эле айларда болот. Айдын эмес, кайсы айдын деген жок, айлардын да. Ошон үчүн бул жерде бардык айларда. Туура. Эгер айдын дегенде анда бир эле. Сиз кошуласыз. Вот кошулам. Демек, бардык айда 28 жылдын айларда бар. Жыл ичиндеги бардык айларда 28 күн бар деген жооп болду. Жоопту кабыл алдык. Албетте бул логикалык суроо болчу. Ар бир айда 28 күн бар. Баракелде. Ал эми биз кийинки суроого аттаналы. Норма Джин Бейкер. Бул ысым кайсыл атактуу айымдын өз аты? Норма Джин Бейкер. Бул ысым кайсыл атактуу айымдын өз аты? 30 секунд кетти. Норма Джин Бейкер. Примерный нерселерин айтып бере аласыздарбы же бир эле ушул суроо менен токтоп калат? Ушул эле суроо. Норма Джин Бейкер. Кайсыл мамлекет экенин айта аласыздарбы? Норма Джин Бейкер деген бул Америка болушу мүмкүн. Дженнифер Лопестин аты да өзүнүкү эмес болуш керек. Силерге жардам бере кетели. Бул каза болгон айым. Ага эстелик да коюлган. Кино тармагына дагы тиешеси бар. Хьюстон. Уитни Хьюстонго каерге эстелик коюлган? Хьюстонго кайерге коюлган? Так. Эстелик коюлган. Эстелик коюлган, бирок каерге коюлган эле? Ал эстеликтин өзгөчөлүгү элдер анын астына барып сүрөткө түшүшөт. Ошол аял мененби? Жанагы неме эркиндикти көтөрүп турган аял эмеспи? Жок. Аялдын эстелигинин астына барып түшүшөт. Астына. Жанына эмес, эстеликтин астына. Бийик да, значит. Екатерина II беле? Ушул эстеликтин астына. Мисалы тиги Манастын эстелигинин астынан карайбыз го. Ошол сыяктуу. Бийик экен да. Бийик экен да. Бул эме го дейм. Жана Америкада мун эмени көтөрүп турган ушул аял эмеспи деп атпайбы? Эркиндикти көтөргөн. Жок, ал актриса болгон эмес да турбу. Хьюстон да өлүп калган. Хьюстон өлгөн. Убактыңыздар бүткөн. Демек сиздерде 2 жардам. 2 жардам болуп калган экен. Баш тамгасын ачуу жана Баштамасын ачканбыз. Ачканбыз, баш тамгасын. Телефон чалуу калды. Телефон чалуу эле калды окшойт. Төртөө бериңиздер эле. Трампка Бирөөсү кайсы? Трамп. Бирөөсү кайсы ошондо? Бирөөсү элден суроо, бирөөсү баш тамгасын ачуу, бирөөсү жаңылуу. Жакшы эле болду. Анын астына сүрөткө түшкөн. Ылдый жагынан карашат. Ылдый жагынан карашат. Бул ырчы болгон, же эмеби? Ырдагандагы киного тартылган. Дагы бир суроодо кара болгонбу, акпы? Негр. Жок, ак болгон. Акырын суроо болду. Эме эмеспи? Ак беле да.
Орыстар эмени. Эң оңой багыт. Аябай фамилиясы дагы, аты дагы алган псевдоним бир тамгадан башталат. Окшош. Бир тамга. Так. Мисалы Сапар Сопубеков деген сыяктуу да. Сыдан мындай. Сыдан эмес. Жок, ошондой бир тамгадан башталат экен да. Экөө тең бир тамгадан башталат. Ырдагандагы болсо странно. Ал актрисаны АКШнын президенттери сүйгөн. Өтө эле оңой болуп калды. Аябай эле багыт күчтүү берилди. Именно кайсы президент сүйгөн? Мен аз билем эле, билет болчу. Телефон чалууну колдонгула. Ошон колдонуу. Ушундай деген багыттар берилди десеңер, балким бирөө билет. Кимге чалат? Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана коноктору. Сонун такси сиздердин кызматыңыздарда. Тез арада такси кызматы керек болуп, кайсыл таксини чакырууну билбей турасызбы? Анда көпкө ойлонбоңуз. Сонун таксини чакырып, каалаган жериңизге жетип алыңыз. Сонун такси кардарларына сапаттуу кызмат көрсөтүү менен чектелбестен, сонун маанай да тартуулайт. Сонун таксинин туруктуу кардары болуңузда YouTube телеканалындагы Сонун такси телеболдоруна катышып, билимиңизди сынаңыз. Суроолорго туура жооп берип, актуалай сыйлыктарды жана байгелерди утуп алыңыз. Ошондой эле Сонун таксине бир басуу менен чакыра аласыз. Ал үчүн www.sonuntaxi.kg сайтынан Сонун такси тиркемесин уюлдук телефонуңузга жүктөп алыңыз. Мындан сырткары Google Play, App Store тиркемелеринен дагы көчүрүп алсаңыз болот. Сонун такси. Сен каалаган такси. Нурка кандай? Кутай элексиң? Мен Саматмын. Батыраак сүйлөшөбүз. Норма Джин Бейкер деген таанысыңбы? Себеби дегенде сиздерде 1 мүнөт бар. Ошонун бул лакап аты экен да, чын аты ким, ошону айтып койсуң. Кененирээк түшүндүрсүң. Норма Джин Бейкер. Бул ысым кайсыл атактуу айымдын өз аты? Нурка кандай? Чачы сары. Кинодо дагы. Кинодо дагы, ырда дагы. Сон чачы сары эстелик тургузган, анын ырдайыттагы актриса да болгон экен, элдер ошонун эстелигинин астында жүрөккө түшөт экен. Прям фонунда эмес, астында. Чачы сарылардын эң таанымалы. Президенттер жакшы көргөн актриса болгон экен. Негр эмес да, самый главный. Я. Норма Джин Бейкер, э? Ооба. Гуглга жазсаң чыкмак жаната бери. Окутай бербей десеңиз. Убактыңыздар аз калды. 10 секунд калды. Токтоп турган чачы сары актриса, э? Ооба. Айганыш эмес да. Мерлин Монро эмес. Мерлин болду, рахмат Нурка, ошол. Убакыт бүттү. Токтотобуз. Мерлин Монро. Ошол. Мерлин Монро. Эстей албай аттыңызбы же? Ошо эстей албай аткам да жаната бери. Анда Нуржамал Молдалиевага кол чабуулар. Акыры тыррып дегенге 1 секунд калганда айтты да. Рахмат деп айтабыз дагы. Биз 8-суроого өтөт экенбиз. 8-чиге келип калдык. Бирок эмебиз калган. Мен жанатан бери таппай аткам да ушуну. Жана сиздерде жардам түгөндү окшойт. Жардам түгөндү бир вариантыбыз бар да. Эмне вариант бар? Калсак болот. Чалдык. Анда эмесе кийинки суроо. Боливия менен Колумбия мамлекетинин эмне окшоштугу бар? Боливия менен Колумбия. Боливия менен Колумбия мамлекетинин эмне окшоштугу бар? Боливия менен Колумбиянын эмне окшоштугу бар деп сиздерге 30 секунд кетти. Колумбия. Боливия. Колумбия. Боливия арал. Колумбия. Колумбия. Эмне окшоштугу
окшоштугу бар. Может, бул логикалык суроо? Жок. Прям окшоштугу бар. Түз эле суроо. Түз эле суроо. Колумбия менен Боливиянын айырмачылыгы болуп табы ошондо? Эмне окшоштугу бар? Убактыңыздар бүттү. Сиздерден жооп күтөбүз. Балким Тилдери окшоштугу балким экөө тең тамгалары бирдей бүткөндө. Мен да ошону ойлонуп атам, бирок ал логикалык болгондо. Логикалык болот да. Эгер Колумбия менен эгер арал болсо, анда бул жакта дагы арал бар болуш керек. Аралдары менен может окшош. Демек экөөңүздөр кеңешип туруп акыркы жооңуздарды бериңиздер, себеби дегенде убакыт бүттү. Аралдыктар Колумбия менен Боливиянын айырмачылыгы окшоштуктары кандай окшоштуктары. Эмнеси менен окшош, Эмнеси менен окшошот бири-бирине? Эмне окшоштуктары бар? Менимче арал. Эгер Боливияда арал болгон болсо, аралдар. Колумбия арал эмес да. Же болбосо тилдери бир. Жок, тилдери эмес. Экөө тең, эки мамлекетте тең адамдар жашайт. Бизде унаа качан токтойт? Качан сиздер элдерден жардам сураганда Кудай сактасын бузулуп калса, жана албетте сиздер туура эмес жооп берип, оюн бүтүп калса. Ошо туура эмес, биз түшүп калайлы жерден. Демек, бирок сиздер 8-чи суроого чейин келдиңиздер. Сиздер жооп бере элексиздер. Акыркы жооп. Эгерде азыр туура жооп берсеңиздер, кайра унааны айдаган боюнча жөнөйбүз шаарга. Эми Колумбия менен Боливиянын окшош жагы кандай десем? Окшош жагы көйлө болуш керек. Окшош жагы барбы? Конкретно бир Эмне окшоштугу бар деп атабыз. Эмне окшоштугу бар? Экөө эмнеси менен бири-бирине окшошот? Боливия менен Колумбиянын экөөнүн эмне окшоштуктары бар? өнүккөн жактары окшош болушу мүмкүн. Бирөөнү тандайлык да. Тилдери окшошпу? Макул тилдери окшош деп коелу. Тилдери окшош. Сиздердин акыркы жооңуздар тилдери окшош. Же аралдары менен окшош. Жок, бирөөнү тандаңыздар. Тилдери окшош деп коелу. Тилдери окшош. Тилдери окшош, Самол. Сиздерге эгерде азыр туура эмес жооп берсеңиздер, демек сиздердин ута турган акчаңыздар биздин капчыгыбызда калат. Сонун такси программасынын капчыгында ал акчаны биз кийинкилерге ойнотобуз. Ал эми жоопту кабыл алалы, туура эмеспи? Кудурет мырза сиздерге өзү айтып берсин. Боливия менен Колумбия мамлекетинин окшоштугу эки мамлекеттин адамдын атынан аталган. Боливия мамлекети Симон Боливардын атынан, ал эми Колумбия мамлекети Христофор Колумбдун атынан коюлган. Экөөнүн аталыштары демек адамдардын аттарынан. Сиздерге чоң рахмат. Ыраазычылык. Жооп бердиңиздер. Менимче бул келечекте оюнга катышууга дагы кызыгууну жаратат деп ойлойбуз. Рахмат. Сиздерге да. Муну билгенде үйдөн даярданып келмек. Бирок үйдөн даярданганыңызда да сиздер биз кандай суроону бергенибизди билмеген эмессиздер. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Программа жактуу сиздерге. Программа сонун экен. Пайдасы барбы экен? Бар. Ийгилик болсун, эми кийин дагы келечекте тартып кала турган болсок, бул кетирген катачылыктарды %100 деген. Жакшыраак даярданабыз, Нелерибиз бар да. Балки оңоюраак суроо болуп калсын. Макул. Бирок сиздерге аракет кылып жардам бергенге да аракет жасадык. Рахмат. Мындан артык жардам болуш мүмкүн эмес. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сонун такси программасынын эрежеси боюнча оюнчулар кайсыл жерде туура эмес жооп берген болсо, биз аларды түшүргөнгө мажбур болобуз. Сонун такси программасы дайыма сиздердин дүйнө таанымыңыздарды кеңейткенге, билимиңиздерге билим кошконго аракет жасайт. YouTube телеканалында дайыма сонун такси программасын көрүңүздөр. Жана эгерде сиздер катышам дей турган болсоңуздар, анда сонун такси кызматын колдонуп, канчалык көп колдонгон болсоңуздар, бир күн болсо бир күн сиздер менен да кезигип, сиздерге да ушул суроолорду узатышыбыз мүмкүн. Ал эми мен сиздер менен коштошоюн. Менин бүгүнкү кесиптешим рульда унааны айдаган Кудурет Айчабаров жана мен алып баруучу Алмаз Шер болдук. New TV телеканалы жана YouTube'дан сонун такси программасын дайыма көрүңүздөр.